Өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиевдин бажасынын башы көрүнгөн КТ Мобайлдын ызычуусу онутта калып баратат. Саясий тирешүүлөр жанданып кеткендиктен бажагейт актуалдуу болгон солгундаткандай. Бажагейттин ишин иликтеген депутаттык комиссиянын корутундусу Жогорку кеңештин 26-июнундагы жыйынында угулду. Алардын чечимине ылайык виртуалдык оператор түзүү боюнча КТ Мобайл менен Мегакомдун ортосундагы келишим туура эле болгон. Бирок комиссия аталган долбоорго премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин бажасы Иманкадыр Рысалиев аралашкан деп тапты. Эми өкмөт башчынын моралдык жоопкерчилиги каралуусу керек болот. КТ Мобайл жоопкерчилиги чектелген коомунун ишмердиги боюнча Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппаратынын, Кыргыз Республикасынын маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун, Кыргыз Телеком ачык акционердик коомунун, Альфа Телеком жабык акционердик коомунун ишмердигине Иманкадыр Рысалиевдин түз кийлигишкени аныкталгандыктан Мухаммедкалый Абылгазиевдин моралдык жоопкерчилиги белгиленсин. Премьер-министрдин жоопкерчилиги моралдык эле болуп калыптыр. Биздин деген укук жаза кодексинде моралдык деген жок. Ошол маселесин жогорку кеңеш кантип чечти, анан башкы прокуратура эми кантип чечет? Эң чоң суроо ушул жерде. Калгандардыкы кандай болот анда? Эгерде түшүнүксүз болуп атат да. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевда депутаттык комиссиянын жыйынтыгына ишенген. Алардын иликтөөсүнө карап, кийин бул ишке жооп бере тургандыгын билдирген болчу. Депутаттык комиссия түзүлүп кечээ иштешти, мага да айтышты. Иштешсин, баарын көрүшсүн, анан жанагы бажа боюнча деп, уулу боюнча деп атат. Мен да өзүм ошол туугандардын аралашканы туура эмес деп ойлойм. Бирок ошолордун баары тастыктайлы. Эми моралдык жоопкерчиликке тартылсын деген деп комиссиянын корутундусу аткарылабы? Анткени учурдагы парламент бийликте турган кишиге каршы чара көрө алган эмес. Качан гана кызматынан кеткенден кийин гана артынан кылычын сууруп чыга коюп көнүп калышкан. Мындан улам бажасынын кийлигишүүсүн далилдегендигин себеп кылып, кызматтан кулатып жиберет деген ишеничтер аз. Бажасы тууралуу, анан ошол КТ Мобайлда көп жылдан бери иштеген ишкерлердин да айлыгы, ар кайсы маяналары, булар боюнча текшергиле деп. Эми ошонун баарын башкы прокуратура текшерет. Анан көрөбүз кандай жыйынтыкка келет. Ошонун негизинде кандай болду, эмне болду, жоопкерчилиги кандай болот. Анын деген эми текшергендин аркасында эмне болот? Кылмыш иши козголобу, козголбойбу? Ошон үчүн башкы прокуратурага көп суроолор коюлду. Эми көрөбүз азыр. Буга чейин өкмөт башчынын тууганчыл кадамдары ачыкка чыгып калганы үчүн өзү отставкага кетип калуу керек эле деген талаптар да күчөгөн болчу. Анткени демократиялык бийликтин күчү ошондо. Бул очередной нерсе, эми бул бажасынын баласынын айлыктарынан бери көрсөтүп, анан эме кылып чыкты эле. Бул деле менин оюмча бир жакшы жыйынтыгын бербейт. Алдап, тиги жагына буруп, бул жагына буруп, пока Абылгазиев ошол премьерликте турганда мындан менин оюмча жыйынтык чыкпайт. Комиссиясын деле басып коет керек болсо. Себеп дегенде ошол түзүлгөн комиссиянын өзүнүн арты таза эмес да. Айтып эле жүрбөйбү, коомчулук айтып атпайбы? Азыр ошол 120нын ичинен бир 10-у, 15и бир таза болушу мүмкүн. Калганын сурабай эле алып барып камап койсо болот булар. Бунун баары ууру да булар. Депутаттык комиссия башкы прокуратурага КТ Мобайл компаниясындагы каржы чарба иштериндеги мыйзам бузууга укуктук баа берүү, маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин мурдагы төрагасы Бакыт Шаршембиевдин айланасындагы козголгон кылмыш иштерин аягына чыгарууну сунуштады. Ошондой эле Иманкадыр Рысалиевдин мамлекеттик мекемелердин ишине мыйзамсыз кийлигишкенине жана Мегакомдун жетекчиси Акылбек Жамангуловду коркутуусуна укуктук баа берүү жагы да тапшырылды. Айлыктар боюнча анан ошончо жылдан бери ошол компанияны иштете албай мамлекет каржылаган да. Канча акча кетти ошого. Жыйынтыгы гана. Компания жок, кагаз түрүндө бар. Акча жейилген. Эмне дагы бир уюлдук оператор жасалдыбы? Жок да. Анан ошонун кесепети эмне? Вот ошонун баарына азыр деген так жооп бериш керек башкы прокуратура. Бул эмне? Шалакылыкпы, же коррупциябы? Же бажалыкпы? Бул эмне деген кыргызчылык деген сөздүгү башкача айтканда. Рамис Каимов, Бекмурза Маматалиев, 7 канал.